энени сыйлоо азыркы жаштардан көп көрө албайбыз. Мен биринчи сөзүмдү баштоодон мурда улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айтып кеткендей, адам эң күн сайын адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген экен. Ошол эле убакта Чыңгыз Айтматов суроо берген, канткенде адам улуу адам болот деп. Биз чын эле ушул азыркы жаштар көбүнчө ушул суроону күндө берип турсак жакшы болмок. Мен өзүм деле айтайын, күнүнө суроо берем ушул суроону. Бирок эч качан кээде жооп табам, кээде жооп таба албай калам. Эмне үчүн дегенде, бул күнүнө ар бир адам жакшылык жасоо керек. Эң биринчи ата-энебизге жакшылык жасоо керек. Бир сахаба пайгамбарыбыздан мынтип сурайт экен. Кимге кызмат кылайын дейт экен? Пайгамбарыбыз жооп берет. Биринчи энеңе, андан кийин энеңе, андан кийин дагы энеңе деп жооп берген экен. Анын сыңары биз дагы энебизди сыйлап, ата-энебиздин батасын алуу ар бир уулдун, уул кыздардын милдети деп эсептейм. Ошондой эле азыркы убакта ар бир энени барктоо, бул ата-энени сыйлоо азыркы жаштардан көп көрө албайбыз. Эмнеге көрө албайбыз? Ким күнөөлүү, ата-эне же жаштар өзү? Бул жерде ата-энени эч качан күнөөлөөгө болбойт. Анткени ата-эне бул баласын эч качан жаман жакка тартпайт. Эмнеге тиги бала кезинен баштап, ымыркай кезинен баштап анда сотка карматып атат? Жогорудагы мисал кылып кетпедиби? Жогоруда мисал кылып кетти, ошол эле убакта айтып кетти, ар бир бала өзүн суицидке алып барып атат. Бул ата-эне ушул нерседен коркот деп ойлойм. Себеп дегенде, азыркы жаштардын оюна эмне деген келбейт. Ошол эле убакта бул ар бир адамдын, ар бир эле баланын азыркы коомдогу заманыбыз башка жакка өнүгүп баратат. Ошол учурда бул нерсеге ар бир бала коомго жараша дагы өзгөрүп жатат деп ойлойм. Сиз айтып калдыңыз азыр ата-энебиздин алдындагы биздин сый урматыбыз, милдетибиз деп. Эме бер караңыздар. Милдетиңизди айтсаңыз. Азырча азыркы учурда балдар атасына, ата-энесине условия кое баштады. Мына сотканы алып берсең мектепке барам, мен мындай кылсаң мына жумушту кылам деген. Баланын ата-энеге условия коюшуна эч кандай мүмкүндүк жок. Койганга уруксат жок аларга. Таптагыр. Ата-энеси баласына условия коюш. Мындай кылып окуйсуң, мындай кылып ишейсиң, мындай кылып жейсиң. Акча бере турган ким? Кийинте турган ким? Ишкизе турган ким? Ата-эне, жаткыза турган ким? Ошо баланы жиберип койчу көчөгө, бир күн деле жашабай эле өлүп калат. Ошондон ата-энеге условия койгонго балага эч кандай укук жок. Агай, шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Агай, өздөрү укукту өздөрү берип аткан үчүн ошол укуктарды алып жатканчы? Мен жана тагы бир жолу айттым да. Айласы жогунан ата-эне жумуш иштеп чарчабайт, баласын тарбиялап чарчайт. Ошондон жанагыда айтып атпайм, балаңды өлтүрүп таштай албасаң, башка куп чыгарып жибербесең, урушуп коет, ата-эне бишара тажайт. Жанагы кыргызда жакшы сөз бар. Макал бар да мындай. Ит тажаса өрөт, киши тажаса күлөт дейт. Айласы жогунан күлөт дагы балам мәсотка, макийим кутулайын дейт да, койчу дейт да. Буну азабын жегизбесин дейт. Ошондон такыр ата-энени күнөөлөбөңүлөр, убал болот. Бул жерде негизи көпчүлүк чынында эле агай туура айтасыз. Азыркы учурда жаштарыбыз коомдун өзүнүн айланасындагы адамдарды көрүп, бир аз туура эмес жолго жүрүп жатышат деп ойлойбуз. Ооба, ар бир баланын дагы чөйрөсү жакшы болуу керек. Эмнеге дегенде ошол чөйрөсүнө жараша ар бир адам сабак алып атпайбы? Мен мисалы үчүн өзүмө суроо берем, ата-энемди кантип кубанып жатам деп. Бирок бул ар бир эле балдарда бар, күнүнө ата-энени кубанта албайт. Кээде болуп турат, ата-эне менен айтышмай, ата-эне менен урушмай. Бул туура барыбыздын эле туура эмес жолдогу аракетибиз. Бирок мен ойлойм, ар бир бала ата-энесин кантип кубантуу керек? Жүрөгүнө ыйман толтуруу керек, намаз окуу керек. Ошондой эле өзүнүн келечегин ыйман менен түзүш керек. Бул